Урматтуу шайлоочу, ата мекен менен бир болду. Эмне үчүн эң коркунучтуу партиялар дегенимди сыпаттап берейин. Булар кимдер үчүн коркунучтуу? Жанагы уурлар, олигархтар, коррупционерлер үчүн эң коркунучтуу, уйку бербей турган, аларды жаздыкка башын тынч койдурбай турган атаандаштар да. Кыргызстанды дүйнөлүк атаандашка чыгара турган кадрлар ушул ата мекен бир бол партиясынын курамындагы жаштар. Булар четте болсун, буякта болсун ийгиликке жеткен жеке сектордун өнүктүрүүдө, элге жумуш берүүдө, жумуш менен камсыздоодо, ал эмес пандемия убагында мына аткаруу бийлиги кол кушуруп отуруп калганда, ошол Тилек Токтогазиев, Элдар Абакировдор элди кандай элдин амандыгы үчүн өздөрүнүн жанын тобокелге салып тызылдап чуркап жүрүштү, буту күйгөн токтойчу. Ата мекендин эң алдыңкы сабындагы жанардын саясий ишмердүүлүгүнө токтолочу. Мына акыркы 5 жылда бийликтин партиясынын курамында болсо дагы, бирок эл таламын талашып, жүрөгүндөгү өрттү көргөздү. Текебаев дагы бул бекер саяпкер эмес, муну тандап алган себеби. Анан ата мекендин сабында бараткан Элдар Абакиров даяр өкмөт башчы. Ал салкын кандуу жанагы дебаттарды көрүп атпайсыздарбы? Бир анын нервин бүлкүлдөтүш да мүмкүн эмес да. Мына мамлекеттүүлүктө ошондой салкын кандуу эмоциясын тизгиндей алган кадрлар бул тегерегине магниттей топтой алат да. Бул ошон үчүн Абдывахап Нурбаев сыяктуу, Элвира Суравалдиева, Сейтек Качкынбай, Айтор ата мекендин курамындагы жаштар өтө чыйрак, мореки уурлар үчүн, бандиттер үчүн коркунучтуу команда. Булар парламентти жүдөтөп, уйпалайт жанагы Макалео, Сакалео, Сексалео дегендердичи. Ошондой билимдүү кадрлар гана Кыргызстандын мындай дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуу өлкө катары жолго кое алат. Бир болду командасына келели. Алтынбек Сулайманов менен Текебаев бул улуттун мээсин жыйнады да, эң идиректүү жаштарды, эң мындай интеллектуалдык өрнөгү жетилген, бышкан, 40-тын кырындагы жаштарды тегерегине топтоонун өзү дагы Алтынбек Сулайманов үчүн оңойго турган жок. Себеби Жоодар Сайдылканов деген желмогуз, ал четте жүрүп бизнесин жана Кыргызстанды кардиналдык өзгөртүүгө дымагы бар жигит экени мен мындан көп жылдан бери билем. Руслан Акматбек ал дагы сыртта окуп жүрүп, Кыргызстанда медиа тармагында белгилүү болду, саясий эксперт катары анализи мыкты жигит. Геосаясий оюндарда бул алаканга салгандай көп нерсени мыкты анализдей алган жигит да. Мына ушулар тиги парламент трибунасына сайрап отурса, жанагы билимсиздер, чоң курсактар жүдөйт. Ошон үчүн булардын бийликке атаандаштыкка чыгып калганынан чочулайт. Ошондуктан булар элдин добусун сатып алууга, жанагы 1000 сомдон 5000 сомго чейин садага чаап атканы, ал ошол булардан жол талашкан эле амалы булардын. Текебаев менен Алтынбек Сулаймановдун эң артыкчылыгы Кыргызстанды бир түп тамырынан соттогу адилетсиздикти, коррупциялык схеманы, таможнойдагы, налог тармагындагы, салык тармагындагы, бажы тармагындагы адилетсиз башкаруунун баарын жолго кое турган команданы топтоп келди. Профессионалдар бар жерде өнүгүү болот. Жанагы фермерлер, баба дыйкандар, ошолордун баба дыйкандардын аткарган момундай маңдай мээнетин аткаруу бийлиги бир сыртка экспортко товарга чыгара албай келатат. Ошондуктан жанагы Матраимовдордун, жанагы Жээнбековдордун кланы үчүн булар эң коркунучтуу командалар деп атканым ошол. Биз качан кыргыз кыялына жетебиз? Ушундай илим билимге баш койгон жаштар бийликке келип коалициялык өкмөттү кураганда гана кыргыз кыялына жетип, жанагы биз коомдо азыр стрессовый абалда жашап атабыз. Күнүгө нерви бүлкүлдөгөн, адилетсиздикке кадам сайын укук тебеленген
өлкөдө жашап атканыбызды каалабасак, жанагы сыртка кеткен эмгек мигранттарынын тагдырын, кыз келиндердин көз жашын аязак, прогрессивдүү күчтөргө добуш бермейин, Кыргызстан баягысы баягы. Андыктан урматтуу шайлоочу, мен эс акылга чакырам. Жанагы бийликтин амалы менен баарына каршы добуш берүү деген азгырыкка алданбаңыздар. Себеби ал бийликчил партиялардын гана упайы. Бюджетниктер, корккон, үрккөн агартуучулар, мугалимдер, врачтар ошол керектүү добуш менен камсыздап берет. Ошо менен бийликтин кугалтугундагы партиялар мандатка ээ болот. Ошону каалайсызбы? Ал эми жанагы акчасына сатылып аткан шайлоочулар, булар мамлекеттин, өлкөнүн тагдырын ойлосо, ошол 5000 сом садагасына алданбай, ар намыс менен бир аң сезимге келсек, биз ошондо Кыргызстандын тарыхый мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбай, бийлик курамын алмаштырабыз, бийликтин канын алмаштырабыз. Мореки азыркы бийликтеги ууру топтордон колубузду үзөбүз. Ошон үчүн атамекен бир бол реформа жөнүндө дагы симпатиямды айта кетейин. Бул албетте мен жеке пикирим. Таң улабайм эч кимге. Клара Сооронкулова сыяктуу юридиканын арыбын тааныган адистер келмейин парламентке. Сот адилетсиздиги эч качан ордуна келбейт. Бул жолу Республика партиясынын алдыңкы сабындагы лидер Мирлан Жээнчороев акыркы 5 жылдагы саясий ишмердүүлүгүн көрдүк. Бул мамлекеттик ишмер деңгээлине жетип калган кадр. Ошондуктан өкмөт курамын менин кыялымда, жеке пикиримде атамекен, бир бол, реформа, республика партиялары гана эң жарамдуу кадрларды топтоду. Ошолордун алдыңкы сабындагы кадрлар гана Кыргызстанды бүгүнкү саздагы абалынан чыгарып кетет. Андыктан урматтуу шайлоочу, мен Олжобай Шакир жеке пикиримди эч кимге таң улабайм. Бул үгүт катары эмес, элди эс акылга чакыруу иретинде жасаган билдирүү.